Салам достор, азыр мен сіздерге Faberlic приложение аркылуу кантип заказ жазууну үйрөтөм. Faberlic'ти скачали, эми ошол приложенияны ачыңыздар. Ачкандан кийин сиздер монтип личный кабинет жерди бассаңыздар, монтип сиздерге меню чыгат. Ал жерден товарыны басып, уже каалаган нерсени сиздер заказга, корзинага кошуп кетсеңиздер болот. Биринчиден биз личный кабинетти басып, атыңар жазылып турат, ошол жерди басып туруп, адрес доставканы карап койгула. Эгер не определен деп турган болсо, ошону басып туруп, силер бирөөнү тандап, кайра ошол галочканы коюп, подтвердить этип коюңуздар. И все, дальше уже силер любой нерсени тандасаңар болот. Мисалы үчүн мен азыр парфюм алам, ароматы женские. Кирип, жаңы чыккан парфюмерная вода Desirable дегенди купить деп басып коем. Товар добавлен в корзину деп чыкты. Эми мен ушул корзинамды басам. Үстүндө +1 деп 1 деп жазылып калды. Ошону бассаңыздар, корзинага түштүңүздөр. Шаг 1 корзина. И ошол жерден уже оформить деп басамын. Оформить деп баскандан кийин шаг 2 промо деп чыгат. Көрдүңүздөрбү? Внимание, недостаточно количество. Дагы 239 сомго заказ жаз деп айтып атат магачы. Ошону мен ваш бонус за покупку деген жерди ачамын. 16 деп турган. Ушул жерден мага көп нерсе арзан чыгып калат. Краска для волос 125 сомго. А так краска 189 сом, ошондой. Андан кийин көп нерсе ушул жерде бонус акция боюнча только ушул жерден табасыңар. Ушул жерден каалаганыңарды, например, крем для рук 85 сом. А так каталогдо бул 110 сом болуш керек. А бул жерде андан дагы арзан чыгып калды. Көрдүңүздөр, 63 сомго. И мен ошол бирөөсүнү тандап, +1 деп туруп, окей деп, анан подтвердить деп заказыма кошуп алдым. Андан кийин мага мисалы үчүн шариковый дезодорант керек. Ошону басамын дагы. Көрдүңүздөрбү? Арзан чыгып калды, 70 сом. Анда +1 деп туруп, подтвердить деп басып койсом, мен кадимкиде заказыма мынайки кошулуп калды. Выбрано бир товар на сумму деп. Анан кайра эле жок, бул мага кереги жок деп калсаңыз, кайра эле ошого кирип, тандаганыңызды лаванда импотел дегенди басып туруп, -1 кылып туруп, окей деп туруп, подтвердить этсеңиздер, заказдан уже алып койгон болосуздар. Так, ушул жерден акции, распродаж, остатки, сладки. Ушул жерден распродажалар көп болот. Бул жерде дагы аябай арзан баада чыгат. Ушул жерден да кошуп кетсеңиздер болот каалаган нерсени. Биринчи заказ кетиргениңиздерде көбүнчө 1,5 сомдук заказ кетириш керек. Ошондо 1,5 сомго заказ кетирсеңиздер, сиздер биринчи шагты аткарган болосуздар. Мисалы үчүн мага дагы туш керек болчу. Мунун 2, 3, 4 штук керек. Жок, бир эле штукту кошуп алат экенмин. Бир эле штук деп чыгат. Так. Дагы мынол жерден товар, ушул жерден каалаган нерсеңерди уже кошуп кетсеңер боло берет. Үстүндө выбрано 1 из 2 дейт. Значит, 2 помада кошуп алсам болот экен. Ошону дагы сиздерге айтат сразу. Мисалы үчүн 1,5 сомдук заказ кетирдиңиздер. Мынтип бир катар текшерип коесуздар. Мына голубой фондо отургандар, алар, значит, по акции, силер акция боюнча кошулду. А мына парфюмерная вода, мага акциясы жок эле, кошулду. Анан далее деп басабыз.
далее баскандан кийин мынакей кайсы күнү анан сумма к оплате деп чыгып калат. Менде счетумда акча бар болгон үчүн 1,5 миң сом эмес 998 сом төлөйсүң деп чыгып калды. Сразу мынакей счет по заказу 1245 минус доставка кошулат и плюс скидка списана. То есть 271 сомду менден минус кылып койду. И мен утвердить деп басып койдум. Утвердить дегенден кийин мынакей ваш заказ успешно утвержден. Сиздин заказыңыз кетти. Эми где-то 3-4 күндөн кийин же регион болсоңуздар 4-5 күндөн кийин заказыңыздар келип калат. Каналыма лайк басып, видеого лайк басып, каналга подписка болушту унутпаңыздар. Чоң рахмат.